Урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар. Мен бир нерсени 4 жылда жакшы билдим, эл аралык мамилелерде. Болбой турган нерсе башың менен тоогурсаң дагы болбойт. Боло турган нерсе бир аз аракет кылсаң эле болот. Орта Азияга келген инвестициянын 95% ушул кезге чейин Өзбекстан менен Казакстанга болгон экен. Тажикстан менен Кыргызстан дээрлик мындай жок. 30 жылдын ичинде. Мен барган жылы Украина менен Россиянын ортосундагы согуш дүйнөнүн бүт картасын өзгөрттү, мамилелер, приоритеттер өзгөрдү. Европанын ошонун ичинде Германиянын Кыргызстанга болгон көңүлүн, приоритетин өзгөрттү. Ошондон бери саясий деңгээлде, соода тармагында бир аз активдешүү башталды. Мен силерге бир мисал менен айтып бергим келет. Он 8 жылдын соода көлөмүбүз болгону 70-80 миллион $50 болгон экен. Бул жок деген сөз болгон Германия менен. Акыркы жылдары 2,5, 5 эсе, 10 эсеге чейин өстү. Бунун баары геосаясий ситуациядан улам, өлкөлөрдүн приоритеттерин өзгөргөндүгүнөн улам болду. Мен көп 23 жылы биздин статистика боюнча $429 миллион болсо, Германиянын данылары боюнча €733 миллион. Башкача айтканда немистердин даны боюнча 10 эсе, биздики боюнча бир аз 5 эсе. 5 эсе өзгөргөн. Акыркы кездерде бунун көлөмү азайып атат, анткени Россия балким башка каналдарды таап атат, жанагы санкциялык режимдагы өзү мындай өзгөрүп аткандыгына байланыштуу. Мен биринчи кезекте ошондон көрөм. Санкциялык тирешүүлөрдөн улам товарлар, кызматтар ушул жаңы жолдорду издеп, ушундай болуп өсүү болгон. Эми инвестиция жөнүндө. Инвестиция Германиядан дээрлик болгон эмес экен. Жылына 13, 5, 8 ушундай миллион $доллар болуп келген экен. 23 жылдан баштап, 22 жылдан баштап 2,5 эсе өстү. Мен ар дайым оозду толтура 2,5 эсе деп процент менен айтам, абсолюттуу чоң эмес 40-50 миллионго эле жетти $. Бул деле баары абдан аз. Бирок салыштырганда 250%ке бул жерден өсүш болду. Жана мен соода көлөмү 10 эсеге чейин деп атам, 1000%ке чейин, 500-ден 1000%ке чейин өсүш болду. Анан бул аз, бул көппү? Мен бир мисал менен айтып койгум келет, урматтуу депутаттар, балким көпчүлүгүңүздөргө бул абдан мындай күтүүсүз болушу мүмкүн. Кыргызстанга келип аткан түз инвестициялар акыркы жылдары 30% эле көбөйгөн. Айтып берейинби? 18 жылы 851 миллион, 19 жылы 1 миллиард, 20 жылы 537 миллион, 21 жылы 1 миллиард, 22 жылы 1 миллиард, 23 жылы 844 миллион, 24 жылы 1 миллиард, 25 жылы былтыр 950 миллион. Жалпы Кыргызстанга келген түз инвестиция. Статкомдун инвестиция агентствосунун данные боюнча. Иш жүзүндө өзгөргөн эмес. Ашып кеткен жылдары 20%ке көбөйгөн. Экономика өсүп атат, укмуш болуп атат дейбиз. Цифралар ошол. Мен ушул жерден Германияда 2,5 эсе,
50% өскөн. Ушуну гана айтып койгум келет. Бирок көлөмү абдан аз. 50 миллион доллар. Бул жакта албетте мындай биз иштей турган, өкмөт иштей турган жумуштар көп. Ал эми саясий багытында иш, соода, инвестиция багытына караганда бир келе жакшы. Жогорку деңгээлде, президенттин деңгээлинде, өкмөт башчынын деңгээлинде, тышкы иштер министринин жана башка өкмөт мүчөлөрүнүн деңгээлинде мындай байма-бай визиттер, сапарлар болуп атат, делегациялар алмашып атат. Кыргызстанга бизнес делегациялар жылына жок эле дегенде 2ден кем эмес келип атат. Биз бизнес форумдарды жылына жок эле дегенде 2ден кем эмес өткөрүп жатабыз. Кыргызстанга келген туристтердин саны дээрлик азыр 29-30 миңге жетти. Дээрлик 2 эсе акыркы 4-5 жылда өстү. Кыргызстандан Германияга барып, окуп, кесип алып, иштейбиз деген жаштардын саны дээрлик 2 эсе өстү. Ал эми Польшага 10 эсе өсүптүр. Өйткені Польшаға кирүү шарттары жеңил, тил, орыс тилин билген жетиштүү болгондуктан ал жака кыргыздар көп барып алдырат. Кыскача мен сиздерге бере турган маалыматым ошол. Жана менден мурунку элчи Султан мырза айтып кеткендей, биз саясий байланыштарды негизи милдетибиз. Соода, экономикалык байланыш, ошонун ичинде инвестиция, анан маданий, гуманитардык байланыштар боюнча иш алып барабыз. Сурооңуздар болсо жооп берем. Рахмат, урматтуу депутаттар. Так, кезеги менен сөз Гүл Акматкуловна сизде.